Саламатсыңар балдар. 6 класста математика предметіне арналған кезектегі теле сабағыбызды баштайбыз. Балдар, бүгінгі сабағыбыздың темасы төмөндөгүдөй. Сабақтың темасы теңдемелерди чыгаруу. Сабақтың жүрүшүндө теңдеменин тамырын табууну үйрөнөбүз. Теңдемени чыгарууда барабардыктын негизги касиеттерин колдонобуз. Жана ошондой эле теңдемени чыгаруу боюнча мисалдарды иштейбиз. Балдар, бизге теңдеме түшүнүгү 5-класстан эле белгилүү. Теңдеме бул математикада төмөндөгүдөй аныкталат. Өзгөрмөлүү туюнтма катышкан барабардык теңдеме деп аталат. Кайталайм балдар. Теңдеменин эрежеси бул өзгөрмөлүү туюнтма катышкан барабардык теңдеме деп аталат экен. Мисал үчүн, теңдемеге x плюс 2 барабар 4 деген мисалды алсак болот. Бул бизге теңдемени көрсөтөт. Бул x плюс 2 барабар 4-тө x өзгөрмө, мында жана барабардык бар. Демек, бул теңдемени көрсөтүп турат. Ошондой эле 11 минус y барабар 4 деген барабардыкты карай турган болсок, бул барабардыкта бизде y өзгөрмөсү бар. Ошондой эле барабардыктын белгисин көрүп турасыңар. Демек, бул бизге ушул 11 минус y барабар 4 теңдемесин көрсөтүп турат экен. Жана теңдемеге мисал 5a минус 2 барабар 3 деген барабардыкты көрүп турасыңар. Бул барабардыкта өзгөрмөнү карап көрөлү. Албетте өзгөрмө мына a деген өзгөрмө бар. Жана барабардыктын белгисин көрүп турасыңар. Демек, бул теңдеме экен. Жана ошондой эле кийинки 12x плюс 4 бул теңдеме балдар, карап көрөлү. Ошондой эле кийинки 2-ден 3 b минус 6 плюс 15 жана минус 18 плюс 15. Келгиле булардын теңдеме же теңдеме эмес экендигин биргеликте текшерели. Теңдеме болуш үчүн албетте өзгөрмө болушу керек. Демек, өзгөрмө бар экен бул туюнтмада. Жана ошондой эле барабардык белгисини туруусу зарыл. Демек, барабардык жок, бул теңдеме боло албайт. Кийинки мында өзгөрмө бар, ал b өзгөрмөсү, жана мында барабардык жок экен. Ошондуктан бул дагы теңдеме боло албайт. Минус 18 кошулган 15. Мында өзгөрмө барабардык жок экен. Мында балдар, бул бизге теңдемени көрсөтпөйт. Демек, башкача айтканда теңдеме эмес. Мынакей балдар, биз теңдемени кайталап алдык. Башкача айтканда, барабардык кайсыл учурда теңдеме болот деген суроого жооп бердик. Теңдеме болуш үчүн барабардыкта өзгөрмө катышы керек. Ошол учурда бул барабардык бизге теңдемени көрсөтөт. Теңдеме балдар, математикадагы негизги түшүнүктөрдүн бири деп айттык. Бул теңдеме жашообуздагы көптөгөн мисалдарды, чечилбеген жумуштарды бизге математикалык тил менен чыгарууну бизге көрсөтөт. Мисал үчүн, мына көрүп турганыңардай 3 теңдеменин бирөөсүн жашообуздагы мисалын көрсөтүп көрөлү. 11 минус y барабар 4 деген теңдемени мына бул учурда келип чыккандыгын көрсөтөбүз. Көчөт олтургузуу учурунда 11 көчөт бар эле. Анын бир канчасын олтургузгандан кийин 4-төөсү калды. Канча көчөт отургузулган? Демек балдар, бул бизге аныкталууну талап кылган жашообуздагы көрүнүп турган бир мисал болуп эсептелинет. Демек, жалпы математикада төмөндөгүдөй жазып алабыз. 11 көчөт болгон, андан бир канчасын олтургузулган. Же болбосо y деп белгилейбиз. Анткени бир канча болгондуктан бул канча экендиги бизге белгисиз. Ошондуктан y өзгөрмөсү менен белгилейбиз. Аны 11 санынан же болбосо жалпы көчөттүн санынан кемитебиз. Ошол кемиткенден кийин 4 көчөт калыптыр. Демек, 4кө барабарлайбыз. Биз 11 минус y барабар 4 деген теңдемени алдык. Мына ушул сыяктуу жашообузда көптөгөн теңдемелер бар. Башкача айтканда, жашообузда көптөгөн мисалдарды математикада теңдеме түрүндө жазып алып, аны чыгаруу менен биз
ошол мисалдардын жообун таба алат экенбиз. Башкача айтканда бул 3 теңдеменин ичинен балдар x, y, a өзгөрмөлөрүнүн ордунда кандайдыр бир белгисиз сан турат деп айтсак болот. Анткени ошол белгисиз санды табуу менен биз бул барабардыкты туура экендигин көргөзө алабыз. Мына ошол белгисиз сан бизге ошол берилген теңдеменин тамыры деген түшүнүктү бизге берет. Демек, теңдеменин тамыры деген теңдемедеги өзгөрмөнүн ордуна койгондо туура барабардык келип чыга тургандай санды теңдеменин тамыры дейт экенбиз. Башкача айтканда, жогорудагы 3 мисалда x, y, a өзгөрмөлөрүнүн ордуна кандайдыр бир санды койсок, ошол санды койгондон кийин бул барабардык туура экендигин көргөзсө, анда ошол сандар ушул теңдемелердин тамырлары болуп эсептелинет. Мисал үчүн, биринчи x плюс 2 барабар 4 теңдемесиндеги x'тин ордуна кайсыл санды койсок, анда 4 деген санды алабыз. Албетте x'тин ордуна 2 деген санды койсок, 2ге 2-ни кошо турган болсок, ал 4 деген санды берет. Демек, x барабар 2. Башкача айтканда, берилген x кошулган 2 барабар 4 теңдемесинин тамыры бул 2 саны болуп эсептелинет экен. Экинчи теңдемени карай турган болсок, мында y санын ордуна кайсыл санды койсок, ал 4 санын берет. Албетте, бул 7 санын койсок, анда барабардык туура экендигин көрөбүз. Башкача айтканда, y барабар 7 болот экен. Демек, 11 минус y барабар 4 теңдемесинин тамыры бул 7 сан экен. Кийинки a санын ордуна кайсыл санды койсок, бул 3 саны келип чыгат. Албетте, a санын ордуна 1 санын кое турган болсок, анда 1 санын 5 санына койсок 5, 5 санынан 2 санын кемитсек, ал 3 саны келип чыгат. Демек, бул 5a минус 2 барабар 3 теңдемесинин тамыры бул 1 саны болот экен. Демек, балдар, мынакей биз 3 теңдеменин 3 тамырын таптык. Бул тамырлар ушул берилген теңдемелердин тамырлары болуп эсептелинет экен. Эми келгиле, ошол теңдеменин тамырын табуу жолу бизге теңдемени чыгаруу деп аталат. Теңдемени чыгаруу. Теңдеменин тамырын издеп табууну же анын тамыры жок экендигин көрсөтүүнү теңдемени чыгаруу деп айтабыз. Мисал үчүн, бул жогорудагы 3 теңдеменин тамырын табууну карап көрөлү, теңдемени чыгаралы. Мына биринчи x кошулган 2 барабар 4 теңдемесинин тамырын биз тапканбыз, ал x барабар 2 болгон. Эми ошол x барабар 2 кайсыл жерден келип чыкты? Мына ушуну биз силерге көрсөтөбүз. А дегенде, биз бул жерде төмөндөгүдөй барабардыктын эрежесин айталы. Ал эреже төмөндөгүдөй. Эгерде теңдеменин бир кошулуучусун барабардыктын бир жагынан экинчи жагына карама каршы белгиси менен алып өтсөк, теңдеменин тамырлары өзгөрбөйт. Бул жерде x өзгөрмөсүн мен ушул барабардыктын сол жагына жыйнайын. Жана барабардык белгисин коёмун. Демек, барабардыктын сол жагында x, барабардыктын оң жагында биз сандарды жыйнайбыз. Анда 4 саны барабардыктын оң жагында турган болчу, бул өзгөрүүсүз калат. Эми мен барабардыктын сол жагындагы плюс 2 санын барабардыктын оң жагына алып өтөмүн. Албетте, алып өткөндө, балдар, ушул сандын белгиси карама каршысына өзгөрөт деп жогорудагы эреже бизге көрсөтүп турат. Плюс 2 болчу барабардыктын сол жагында, барабардыктын оң жагына алып өткөндө минус 2 болуп өтөт. Демек, x барабар 4 минус 2 болду. Бул жерден x барабар 2 экендигин көрсөтсөк болот. Анткени 4төн 2-ни кемитсек, ал 2. Демек, мынакей теңдемени биз чыгардык. Башкача айтканда, анын тамырын таптык. Ошондой эле, балдар, теңдеменин тамырын тапкандан кийин аны текшерип да коюшубуз керек. Ал үчүн табылган теңдеменин тамырын берилген теңдеменин x өзгөрмөсүнүн ордуна коебуз. X өзгөрмөсүнүн ордуна 2-ни кое турган болсок, анда 2-2-ни койсок 4, 4 4кө барабар. Эми келгиле экинчи теңдемени карап көрөлү. Экинчи теңдемеде
Жогорудагыдай эле y өзгөрмөсүн барабардыктын сол жагына, ал эми сандарды барабардыктын оң жагына жыйнайлы. Анда минус y барабар 4, эми 11 санын барабардыктын оң жагына алып өтөбүз. Башкача айтканда 4-түн жанына алып өтөбүз. Анда барабардыктын сол жагында 11-дин белгиси оң болчу, барабардыктын оң жагына алып өткөндө анда минус 11 санына өзгөрүп кетти. Мынакей биз берилген теңдемени өзгөртүп алдык. Ал минус y барабар 4 минус 11 болду. Эми бул жерде барабардыктын төмөндөгүдөй касиетин дагы мен силерге айтайын. Эгерде теңдеменин 2 бөлүгүн тең 0-дөн айырмалуу бир эле санга көбөйтсөк же бөлсөк, анда анын тамырлары өзгөрбөйт экен. Демек берилген теңдеменин өзгөрүүсүнөн кийин минус y барабар 4 минус 11 теңдемесине биз ушул барабардыктын 2 жагына минус 1 санын көбөйтүп көрөлү. Мынакей көбөйтө турган болсок, анда теңдеменин тамыры өзгөрбөйт деп жогорудагы эреже бизге көрсөтүп жатат. Анда барабардыктын сол жагы бизге y берет, барабардыктын оң жагы 11 минус 4-тү берет. Бул жерден y барабар 7 деген тамырды алсак болот. Демек экинчи теңдеменин тамыры бул 7 экен. Текшере турган болсок, берилген теңдеменин y өзгөрмөсүнүн ордуна 7 санын кое турган болсок, анда 11-ден 7-ни кемсек 4, 4-кө барабар. Үчүнчү теңдемени карап көрөлү. Мында 5a барабар 3 плюс 2 болуп өзгөрөт. Анткени балдар, мында өзгөрмөлөрдү барабардыктын сол жагына, сандарды барабардыктын оң жагына алып өттүк. Оң жагына жана сол жагына 5-тен 1 санын көбөйтүп жиберебиз. Анда 5-тер кыскарды барабардыктын сол жагында, жана барабардыктын оң жагында да 5-тер кыскарды. А барабар 1 болуп калды. Демек, үчүнчү теңдеменин тамыры 1. Ордуна коюп текшере турган болсок, балдар, анда A'нын ордуна 1-ди кое турган болсок, 3 барабар 3 экен. Демек, теңдеменин тамыры туура. Мынакей балдар, мен силерге теңдемени чыгарууну көрсөттүм. Теңдемени чыгарууда балдар, анын тамырга ээ болушун, же болбосо тамырга ээ болбошун көрсөтүүнү биз теңдемени чыгаруу деп айтат экенбиз. Ошондой эле балдар, каалагандай теңдеменин тамыры жашайбы же болбосо жашабайбы деген суроо пайда болот. Теңдеменин тамыры албетте тамырга ээ болот. Ошондой эле чексиз тамырга ээ болот жана тамырга ээ болбойт деген 3 түшүнүк бар балдар. Бул жерде качан теңдеме тамырга ээ болот деген суроо пайда болот. Бул суроого жоопту төмөндөгүдөй теңдеме менен көрсөтсөк болот. X минус 1 барабар 10 деген теңдемени чыгарууда бул жерде x барабар 11 деген теңдеменин тамырын таба алабыз. Же болбосо теңдеменин тамыры жалгыз деп айтсак болот. Ошондой эле экинчи, качан теңдеме чексиз тамырга ээ болот? Албетте, төмөндөгүдөй теңдемени карай турган болсок, мына ушул теңдемени чыгаруу менен мен силерге теңдеме качан чексиз тамырга ээ болот деп суроого жооп берсем болот. Бул жерде 2 көбөйтүлгөн кашанын ичинде x минус 1 барабар 2x минус 2 экен. Бул барабардыктын сол жагын төмөндөгүдөй өзгөртөбүз. Башкача айтканда кашаларды ачабыз. Анда 2x минус 2 болуп калды. Анда теңдеменин оң жагы 2x минус 2. Демек бул жерде теңдеменин оң жагы теңдеменин сол жагына барабар. Анткени теңдеменин оң жагы менен теңдеменин сол жагы бири-бирине окшош болуп турат. Демек балдар, теңдеменин оң жагы теңдеменин сол жагына окшош же болбосо бирдей болуп калса, анда бул теңдеменин тамыры чексиз тамырга ээ болот деп айтсак болот. Мисалы үчүн x барабар 0 деп көрөлү. Анда x-тарды теңдеменин оң жагына жана сол жагына кое турган болсок, анда бул жерде минус 2 барабар минус 2 келип чыкты. Демек, x барабар 0 деген тамырдагын бул теңдеменин тамыры болуп эсептелинет. Ошондой эле, эгерде x барабар 1 болуп калса, анда берилген теңдеме x-тардын ордуна кое турган болсок, анда 0 барабар 0 деген жыйынтык алабыз. Демек, мынакей экинчи тамырдагы бизге пайда болуп калды. Бул x барабар 1. Ушул сыяктуу көптөгөн чексиз тамырга ээ болот экен. Эми теңдеме качан тамырга ээ болбойт деген суроого жооп берели.
Теңдеме качан тамырга ээ болбойт? Албетте теңдемеде көрүп турганыңардай эле бул жерде теңдеменин сол жагында жана теңдеменин оң жагында өзгөрмө бири-бирине барабар болуп калса, ошондой эле теңдеменин сол жагында кандайдыр бир сан бар болсо, же болбосо теңдеменин оң жагында кандайдыр бир сан бар болсо, анда бул теңдеме тамырга ээ болбойт. Жогоруда мисалды көрө турган болсок, x минус 1 барабар x болуп калды. Демек теңдеменин оң жагында жана сол жагында x өзгөрмөсү бар, алар бири-бирине барабар. Ошондой эле барабардыктын сол жагында бул минус 1 деген санын көрүп турасыңар. Мына бул жерде x барабар 0 дей турган болсок, анда x-тардын ордуна кое турган болсом берилген теңдемеде, анда 0 минус 1 барабар 0-гө барабар болуп калат. Мына бул жерде көрүп турганыңардай минус 1 эч качан 0-гө барабар эмес экен. Демек x барабар 0 деген тамыр бул теңдеменин тамыры боло албайт. Ошондой эле x барабар 25 деп көрөлү. Анда берилген теңдемедеги x-тардын ордуна 25-ти кое турган болсок, анда 25 минус 1 болот жана барабардыктын оң жагы 25 болот. Барабардыктын сол жагы бул 24-тү көрсөтөт, ал эми барабардыктын оң жагы 25-ти. Эч качан 24 25-ке барабар эмес. Мына ушул сыяктуу каалагандай санды кое турган болсок, биз теңдеменин тамырга ээ болбошун көрөбүз. Демек теңдеме тамырга ээ болбойт деген түшүнүк мына ушундай. Мынакей балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда теңдеме түшүнүгү менен таанышып жатабыз. Теңдеменин тамыры кандай экендигин көрсөттүк. Ошондой эле теңдеменин тамырын табууну, же болбосо теңдеме тамырга ээ болбошун көрсөтүү, бул теңдемени чыгаруу деп аталаарын айттык. Ошондой эле кайсыл учурда теңдеме тамырга ээ болбойт, кайсыл учурда чексиз тамырга ээ болот, кайсыл учурда берилген теңдеменин тамыры жашайт деген суроолорго жооп бердик. Анда эмесе мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Кайсы теңдеме тамырга ээ болбойт? А. 4 минус y барабар 1. Б. 2 көбөйтүлгөн 3 минус с барабар 4. В. 3x барабар 3x минус 1. С. 5 көбөйтүлгөн a минус 1 барабар 4 көбөйтүлгөн кашанын ичинде a плюс 1. Демек бул жерде 4 теңдемени көрүп турасыңар. Ушул 4 теңдеменин ичинен кайсыл теңдеме тамырга ээ болбойт? Варианттар: биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү С. Мен туура жоопту айта берейин. Туура жооп бул үчүнчү жооп, башкача айтканда В. Мынакей келгиле ар бир теңдемени биз карап көрөлү. Биринчи А теңдемесин карай турган болсок, мында бул теңдеменин тамыры y барабар 3. Анткени берилген теңдеменин y өзгөрмөсүнүн ордуна 3 санын кое турган болсок, анда биз туура барабардык туура аткарылгандыгын көрөбүз. Башкача айтканда 4төн 3тү кемитсек 1, ал 1-ге барабар. Демек тамыры жашайт экен. Экинчи Б теңдемесин карай турган болсок, мында бул теңдеменин тамыры с барабар 1. Анткени берилген теңдеменин с өзгөрмөсүнүн ордуна 1ди койсок, анда кашанчы 2, 2-ни 2-ге көбөйтсөк 4. Демек 4 4-кө барабар. Демек бул экинчи теңдеменин да тамыры жашайт экен. Үчүнчү теңдемени карап көрөлү. Мында x барабар 0 дейин. Анда барабардыктын оң жагына жана сол жагына x-тардын ордуна 0 санын кое турган болсом, анда барабардыктын сол жагы 0-ді берет, барабардыктын оң жагы бизге минус 1 санын берет. Демек 0 саны бул теңдеменин тамыры боло албайт. Ушул сыяктуу жалпы сандарды кое турган болсок, анда биз теңдеме тамырга ээ болбогондугун көрөбүз. Демек үчүнчү теңдеме тамырга ээ болбойт. Төртүнчү теңдемени карап көрөлү. Төртүнчү теңдемеде а барабар 9 деген тамыр келип чыгарын байкасак болот. Анткени берилген теңдемеге 9 санын кое турган болсок, а өзгөрмөлөрүнүн ордуна, анда биз
төмөндөгүдөй жыйынтыкталабыз. Кашанчы 8, 8-ти 5-ке көбөйтсөк 40. Ал эми барабардыктын оң жагында кашанчы 10. Ал эми кашан сыртына 4-кө көбөйтсөк ал 40-ты берет. Демек 40 40-ка барабар. Демек 4-түнчү теңдеме дагы тамырга ээ болот. Бүгүнкү сабагыбызда теңдеме түшүнүгү менен тааныштык. Же болбосо теңдемени чыгарууну үйрөндүк десек болот. Анда эмесе келерки сабакка чейин саламатта калгыла.